Анан бирок адамдар ошол тумарга ишенип, анан тумар сактайт деген себептен ширкке кирип кетпесин деп толук тыюу салынган. Анан жанагыдай көз мончок, анан жанагыдай дагы бир нерсе, бөөрүнүн тарамышы, дагы бир нерсе деген жомоктор бар. Ошолордун бардыгы ал таптакыр болбойт. Түркияда аябай көп көз мончоктор илип алышат, билесиңер, мода ушуну барган алып келип илип алат башка деп. Ал сактабайт. Болгону ал жылтырак болуп, ошого көз тийсин, бизге эмес деп илсе анда башка маселе. Бирок ошо сактайт, ал сактабайт. Андан көрө жылтырак саатты люстра десеңер, ой люстра жакшы экен деп ошого көз тийе берсин, сунуп чөбө берсин, сага тийбесин деген сөз. Ошого жакшы күмөн кылабыз, ошого көз тийсин дептир да депчи. Анан ошо сактайт десе бул ширк. Жашоодо жеңүүчү же жеңилүүчү болуу маанилүүбү? Жеңүүчүлөр кимдер, жеңилүүчүлөр кимдер дейт. Шариат менен жашагандар жеңүүчүлөр, дини жоктор жеңилгендер. Ушунча жаша акыретке барганда банкрот болсоң, жеңилген ошондон ашык банкрот болот шерменде. Кудай. Апрелде мягкий знак бар, апрель. Чыксаңар апрелге көчөсүп 7 апрелде. Апрель эмес да, апрель. Айында кайнагамдын жылдыгы болот. Ушундай мааракелердин маараке 2А, мааракеде кыргызча. Кайсы бири дурус туугандар 2У туугандарга зиярат деп ниетте 2 тыы болуш керек. Барып келсек болобу? Тигинин күнөө зыяны кандай дейт. Ата-эне өзүн жакшыраак билет балдарын. Ошон үчүн ата-эне сунуш кылган жакшы. Бирок кызды мажбурлап күйөөгө эч ким бере албайт. Нике кыйганда мен каршымын десең, болду, молдо нике кыйбайт. Мен каршымын, мен буга тийбейм десең, молдо агары муфтият менен чогуу келсе нике өтпөйт. Өтпөйт. Жалдыраган бойдон кетип калат. Не кылабыз деп. Бир жолу ушундай бирөө келди, нике кыйып бер деди. Кыз каршы экен, кый албай эле койдум. Аны айтам, буну айтам, башка айтам. Динин билген эме экен, жок мен каршымын дейт. Анан кайрадан баштап түшүндүрүп айтып келем, жарым саат таргып берип айтсам, жок мен каршымын дейт. Анан каршы өзүм урушуп не кыясың? Жок экен, баркыла кеткиле деп анан кийин кетире бердик. Даават бизде ачык эркин, Кыргызстанда эле. Казакстан жабык, Тажикстан жабык, Өзбекстан, Орусия жабык, бардыгы жабык, Кытай дагы жабык. Эгер сен дааватка чыгып, даават себебинен сен дааватчын жаман көрсөтүп койсоң, сен каргышка калып кетесиң. Биз ошону менен мусулман болуп атат, урматтуу бир тууганым. Ошого мындай жүргүнү. Дааватчысыңбы? Ушунда улук макамдасыңбы? Макамыңа төмөн түшкө, ылдыйга түшкө плас болбо сен. Өткөн инкар жакын деп чыгып алып, бир неке элдин баары жаман көрүп калып, азыр жерден жаап коёюн дейт дааватты. Жабылып калса эмне болот эле? Эл иманга келбей калат эле. Дааватчылардан кетет, бутунан өткүн келет менеки. Бирок ана тартип бузгандар бар го, чокусуна ушунда улугум келет өлтүрүп. Кээ бирлер дааваттан өзүнө кадырлап күтүп алганда, дааваттан сен акча табам деп ойлобо сен. Дааваттан кадыр бар күтүп ошону урмат сыйга оолуп ойлобо сен. Даават бул кызмат. Бул кадыр бар деп ойлобо ана сен. Мен дааватчымын деп ошо мага келип урматтагыла деп ойлобо сен. Ал молдолук эмес, ал дааватчылык. Түшүндүңөр урматтуу бир тууганым. Эгер андай жарагаса, анда даават жаса дагы кет, ага кошулба сен. Аларды бузба сен. Ал олия жамаатка сен тийишпе. Сен кириңди жугузба. Бир карын майды кумалак болуп чиритпе сен.